Сот Кумтөрдү мамлекетке 261 миллиард сом төлөөгө милдеттендирди. Баткен жаңжалында көз жумгандардын жакындарына үйлөр курула баштады. Япониялыктар Токио Олимпиадасын өткөрүүгө каршы чыгышууда. Саламатсыздарбы? Эфирде Айтмакчы программасы, кызматта Айпери Эшенкулова. Сот Кумтөрдү мамлекетке 261 миллиард сом төлөөгө милдеттендирди. Сот Кумтөр Голд компания ишканасын мөңгүлөргө зыян келтиргени үчүн доого жыкты. Бул тууралуу Октябрь райондук сотунун маалымат кызматы билдирди. Соттун чечимине ылайык, Кумтөр Голд компания ишканасы 261 миллиард сомду мамлекеттин пайдасына өндүрүп берет. Сколько? Себеби аталган ишкана алтын кенде иштетүүдө Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндөгү калдыктарды сактоодо мыйзамсыз аракет кылганы айтылат. Мындан сырткары, Кумтөр Голд компания ишканасы 1 миллиард 308 миллион сом төлөп берет. Жергиликтүүлөр соттон Кыргыз Республикасынын экологиялык мыйзамдарын бузган, көп жылдар бою Кумтөр кенинин ишинен чыккан калдыктарды сактаган Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомуна карата доо арызын канааттандырууну өтүнүшкөн. Айтмакчы, компания мөңгүлөрдү 1 миллиард 200 миллион тонна бош экспорттогон. Бул иш аракеттердин натыйжасында 183 миллион куб метр муз талкаланган. Баткен облусунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда курман болгондордун үй бүлөлөрүнө үйлөр курула баштады. Бул тууралуу өкмөт башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бүгүн 8 майда Баткен облусунда мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги жаңжалда курман болгон 36 жарандын үй бүлөсүнө үй куруп берүү иштери башталды деп айтылат билдирүүдө. Ал эми башка жабыр тарткандардын турак жайын, талкаланган социалдык жана соода объектилерин калыбына келтирүү иштери жакын арада башталары кошумчаланды. 29 апрелде Баткендин Аксай айыл аймагындагы головной суу бөлүштүрүүчү жайда тажик аскер күчтөрү кыргыз чек арачыларына, карапайым тургундарга карата ок аткан. Бул чоң жаңжалга айланып, тажик тарап миномет, граномет сыяктуу куралдарды колдонгон. Муну менен гана чектелбей, алар Ми-24 тиг учагы менен кыргыз айылдарын аткылаган. Кол салуунун кесепетинен 170тен ашуун турак жай, медициналык жана билим берүү мекемелеринин имараттары жана жарандардын мүлкү күйүп жок болду. Япониялыктар Токио Олимпиадасын өткөрүүгө каршы чыгышууда. Токиодогу Олимпиада оюндарын токтотууну талап кылган онлайн петицияга 190 миңден ашуун адам кол койду. Биз ден соолугубузду жана өмүрүбүздү коргоо үчүн Токио Олимпиадасын токтотушун талап кылабыз. Учурдагы кырдаалды эске алганда Олимпиада оюндарынын коопсуз болушу мүмкүн эмес, дейт эл аралык Олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах. Спасибо, не стоит. Кайрылуунун автору Токионун губернаторлугуна бир нече жолу талапкерлигин койгон юрист Кенжи Уцуномия. Биз Олимпиаданы токтотуу үчүн колдо болгон ресурстарды колдонуп, коронавирустун жайылышын алдын алууга жана адамдардын өмүрүн коргоого чакырабыз, деди ал. Токиодо жана Япониянын аймактарында коронавирусту жуктуруу учурлары көбөйгөндүктөн чектөө киргизилген. Ал 11 майга чейин иштейт, бирок анын узартылышы толук ыктымал. Да что ты, черт побери, такое несешь? Токиодогу Олимпиадалык жана параолимпиадалык оюндар 2020 жылдын жайында өтүшү керек болчу, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу аларды 2021 жылга жылдырууга туура келди. Олимпиада 23 июльдан 8 августка чейин, параолимпиада 24 августтан 5 сентябрга чейин пландаштырылган. Бизди социалдык тармактардан издеп таап көрө аласыз. Дарегибиз Бизон чекит KGZ. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта туруңуз.